Каракол шаарындагы тарыхый аймактануу музейинде уюштурулган көргөзмөдө 145 жылдык тарыхы бар Дунган элинин байыркы улуттук кийимдери, колдонгон буюмдары жана кол өнөрчүлүгү чагылдырылган. Ырдык айылында бүгүнкү күндө 2000ден ашуун дунган калкы бар. Аталган айылдагы музейди түптөгөн Люшур Дагазиев көргөзмө бекеринен уюшулбаганын айтат. Чтобы люди узнали нашу культуру. И еще, что интересно, Дунгане выходцы из Китая, бүгін как раз 145 жыл болды, они переселились из Китая, біздің Караколға, азыр жашаймыз. Спасибо киргизскому народу. 145 лет назад нам дали еду, кровь, это мы никогда не забудем. Рахмат. Маданиятын, ада салт, импортын сактап, келечек урпактарга таштап беришибиз керек. Ошол максатта биздин Ырдык айылында уюштурулган этнографиялык музейдин экспонаттарын биз өзүбүз эле көрө бербестен жалпы областтын тургундары келип көп болсун деп ошол Каракол шаарындагы тарыхый краеведчилик музейге алып келип көргөзмөбүздү ачып атабыз. Көргөзмөгө куурчактын түрлөрү коюлган. Кол өнөрчүлөрдүн айтымында ар бир үйдө мындай куурчактар бар. Дунган элинин түшүнүгү боюнча куурчактар аркыл жаманчылыктан сактап, үйгө жакшылыктарды чакырат. Ал эми жаш жубайлар үйлөнгөндө кызыл кийим маанилүү. Ананда жаш келинге деп атайы гүлдөр камдалат. Өзүм жасаган гүлдөр келинге. Это обычай бизге, салт. Ушул гүлдөр келиндер башка салат. Кызыл гүл это считается как жаштар жакшы жашасын, аман эсен, үйдө ден соолук болсун, тынччылык болсун. Ушул үчүн тойдан кийин экинчи күнү ушул гүлдөрдү келинге башка салат. Курчактардын тарыхы деп аталат. Бул курчак жөн эле курчак эмес, бул деген Дунган элинин маданиятынын тарыхын ушулардын баары тең курчак аркылуу берилип турат. Каракол шаарындагы тарыхый аймактануу музейинин жетекчиси Дунган элинин каада салтын чагылдырган көргөзмө 2 апта созулуп, улуттун өзгөчөлүгү көрсөтүлөт дейт. Бул күндөрү шаар тургундары менен катар чет элдик эс алуучулар да агылып келүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурден Урманбетов, Сергей Мишенко, Каракол шаары.